социалдык тармактарда мен катышкан бир фейковый видео жүрөт. Мындай фейктер бизде Кыргызстанда көбөйүп кетти. Мен көңүлүңүздөрдү ушул жакка бурсам, себеби мени тааныгандар билип атышат, бул менин үнүм эмес экендигин. Бирок мени тааныбагандар дагы көп. Үнүмү тааныбагандар, алар депутат мына ушундай Кыргыз нефтегаздын эсеби деп ойлошуп, ошол бир мошенниктердин бир алдамчы схемаларына илинип калбасын деген мааниде айтып жатам. Видеого көңүлүңүздөрдү бурам. Телефон положил, дальше лежал на кровати, смотрел телевизор, и тут приходит смс-ка. Зашел на сайт, открываю личный кабинет, а там сумма 22 миллиона. Кыргызнефтегаз запустил платформу для заработка, на которой любой желающий может получать пассивный доход от инвестиций. Средний доход пользователей на данный момент составляет более 67 тысяч сом в месяц и ежедневно растет. Перейдите на сайт и оставьте заявку, чтобы получить доступ к платформе. Урматтуу кесиптештер, бул видео быйыл Кыргыз нефтегаздын кесиптик, нефтчилердин кесиптик майрамына биз кесиптештери барып бирге куттуктатаганы барганбыз. Ошол жерде тартылган видео, бирок азыр силер көргөндөй, социалдык тармактарда аябай таркатып жатышат. Мага кээ бир адамдар дагы чалды. Биз ушуга ишениппиз, бирок үнүң бөлөкчөгө деп, мында орус тилинде турат. Мен калай калкыбызга, элибизге кайрылып кетем, мындай нерселерге ишенбеңиздер. Анан урматтуу Алмаз Акунжанович, президенттин өкүлү, бизде Кыргызстанда интернет айдын контролдогон бир кызмат барбы? Кызмат жок болсо, бир кызмат ачыш керек. Анан маалымат коопсуздугу деген бизде Кыргызстанда болуш керек. Мен жакында көрдүм, мына президентибизди дагы ушинтип чыгарышты. Анан мындай бир тапшырма берсек, мен эле эмес, мына канча деген жарандарыбыз дагы ушундай нерселерге бир алдамчы, мындай фейковый ушундай роликтер аябай көбөйүп кетти. Ошого протоколдук поручение берсек, тийиштүү кызматтар буну жасаган адамдарга, ошол аккаунттарга кармап жоопкерчиликке тартышсын. Рахмат.